Мүмкүнчүлүк бар мына. Ар бирибизде смартфон бар, телефон. Интернетте менден жакшы, агайыңардан жакшы колдонгонду билесиңер. Тарткыла ошону, жарыя кылгыла. Азыр кандайдыр бир жерден коррупция же бир жаман иш көрсөңөр, аны ак үйгө же болбосо кандайдыр бир органга жазуунун кереги жок. Интернетке жашнакай журналист сыяктуу кылып, жашнакай тартып, жазып, факты менен, сүрөттөрү менен жөнөтүп кой, өзү СМБ болсун, башка органдар болсун, өздөрү интернеттен алып атат. Билип атасыңарбы, азыр сурамжылоо жүргүзүп издебей эле, интернетте кандай кылмыш болуп атса, ошол жактан алып туруп иш козгоп атышат. Иштин козголуш жолдору, коррупция болсун, кандайдыр бир нерсенин интернет аркылуу жеңил болуп калды. Бат кетет. Ар бирибиз Instagram болсун, соцсеттерди колдонобуз, Facebook турабы жакшы. Ошондон бөлүшүп коебуз, болду. Элге жайылып кеткенден кийин калай ошол нерсени жабыш керек болуп калат. Анан жана башында айтып кеткендей эле, эч качан берген кол болбойлу, алган кол болбойлу. Ошол эки тарап эле ыйманга маани берип койсок, Кудайдан коркуп. Бул дүйнө кыска дүйнө. Эртең Кудайдын алдына барабыз. Кыска дүйнөдө сен хан болуп алып неге жетесиң? Бий болуп алып неге жетесиң? Хан учурлук, ашып кетсе 20 жылдык, 10 жылдык эле убакыт. Андан кийин кулайт, Кудайдын алдына барабыз. Муунга, келечек муунга, кыргыздын муунун ойлоп коелу. Мына мисал берип кетсем, мен өзүм как теолог катары. Умар деген халифанын учурунда Умар башчы 18 мамлекетти башкарган. 18 мамлекетти башкарган, бирок өзүнүн алдындагы соттор, казыяттар, же болбосо ошодогу банкирлер, бюджетти кармаган, казынаны кармагандар баш ийген эмес. Бир учурда баласы ыйлап келди. Ата, баланчанын баласы жаңы бут кийим кийип жүрөт. Мага да алып берсең болбойбу деди. Балам, мен акчам, айлыгым тиелек деди. А сиз хансыз го деди. Халифасыз го. Айтып алып берсеңиз болбойбу деди. Карызга болсун дагы деди. Макул деди, сурап көрөйүн балам деди. Жаш баланын назарын сындыргысы келбеди. Бирок барып казына башчыдан сурады эле, кечиресиз деди. Мен сизге бере албайм. Биздин казынада ченелүүлүү акча бар деди. Балким сиз канча бир убакыттан кийин берем деп атасыз. Балким сиздин гарантияңыз жок деди, кепилдигиңиз жок. Ошол айлыкты аласызбы, албайсызбы? Деди эле баш ийди. Бирине бири баш ийип жашаган заман болгон. Ошондо гүлдөгөн. Неге? Алар ислам динин таза кармашкан. Ислам менен жашаган. Биз да Кудай буйруса баардыгыбыз динди туура кармасак, туура жашасак, баарыбыз Кудайдан корксок эң сонун болот.